Титрлар оңдогула окуй. Переключай, пожалуйста. Котманда кошубак күнүңүздөр менен урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, арыбаңыздар. Назарыңыздарды Кабаулы Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүп жаткан Кыргыз Республикасынын 13-чи ирет өтүп жаткан волейбол боюнча биринчи легине назарыңыздарды бурмакчымын. Кез келчү жааттар Жалал Абад облусуна караштуу Жалал Абад шаарынын курама командасы менен Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын намысын коргой турчу команда энергетик жаат экенин айтып өтүү зарыл. Кызматыңыздарда мен Жанат Рыскул. Анда эмесе биз түз алып берүүбүздү баштайбыз. Ал ортодо башкы курамдарды атап өтө турган болсок, энергетик жаатынан баштайбыз. 23-чү катар саны менен команда капитаны Фархат Газиев, 9-чу Кылымбек Сабыралиев, 2-чи Урматбек Сагыналиев, 15-чи спорт шеберине талапкер Нуржигит Аманбай уулу, 8-чи Эшболот Үсөн уулу спорт шебери, 17-чи Бексултан Рустамжон уулу спорт шебери, Жеңиш Журабаев 7-чи спорт шеберине талапкер, Жолдошбай Мамбеталиев спорт шеберине талапкер, 10-чу катар саны менен 11-чи Куштарбек Жекшеналиев спорт шеберине талапкер. Эскерте кетсек, Куштарбек Жекшеналиев Теңир Тоо жаатынан келип энергетик командасына кошулгандыгын айтып өтөбүз керек. Жана Илимбек Сабыралиев 1-чи разряддагы оюнчу. Ал эми Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарынын курамасын айтып өтө турган болсок, 7-чи Нурлан Камчыбеков. Бул жааттын оюнчулары бардык бирдей 1-чи разряддагы спортчулар. 7-чи Нурлан Камчыбеков, 5-чи Арстанбек Насиржанов, 14-чү Бектурсун Кыргызалиев, 2-чи Төлөгөн Эмил уулу, 11-чи Айболот Кубатбеков, 8-чи Азатбек Чубак уулу, 9-чу Айдарбек Сооронбаев, 77 Сатиев Кадырбек, 12-чи Арген Камчыбеков, 4-чү Бекназар Темиркулов, 15-чи Канатбек Абдыбасы уулу, 18-чи Марлен Султанбеков башкы машыктыруучусу Садыков мырза. Ал эми энергетик жааттын башкы машыктыруучусу Жеңиш Журабаев. Жеңиш Журабаев ошол эле учурда бул команданын оюнчусу экенин айтып өтүбүз керек. Ал ортодо эсеп сандары 2-4 алдыда Жалал Абад. Бул оюндун дээрлик фаворити болуп энергетик жааты туура болот десек жаңылышпайбыз. Ал ортодо кезектеги жаза басуу. Бул эки жааттын
мурдакы беттештерине сарасып сала турган болсок, энергетик жаты бир да жеңил узасын тарта элек. Ал эми Жалауат жаты жеңилүүлөрү бар. Матчтарны бир аздан соң сиздер менен айтып берем. Ал ортодо топту кошуп берүү. Эшболот Үсөнуулунан көтөрүлүп берген топ жана соккунун артында аутты көздөй барган топ. Жалауат жаттын пайдасына чечилип отурат. Жакшы, топту оюнга кошуп берүү. Бул ирет кубаттуу кошуп берүүнүн артында либеро оюнчу Урматбек Сагыналиев талашсыз түрдө алсыз болчу бул эпизоддо. Жана кезектеги тайм-аут Жеңиш Журабаев. Кезектеги тайм-аут алып отурат. Назарыңыздарда Жалауат жаты. Тайм-аут соңуна келип жетти. Кеченки болуп өткөн беттештерде энергетик жаты Бапа Барскон командасын 3-2 эсебинде жеңип алган жайы бар. Ал ортодо Жалауат жаты 3-0 эсебинде Токтогул жаатына толук түрдө беттешти алдырып койгон. Ал ортодо эсеп 3-9. Топто спорт чеберине талапкер Куштарбек Жекшиналиев топту оюнга кошуп берүү. Жакшы, кабыл алуу. Ал ортодо чабуул. Бул ирет Жалауат жаттын пайдасына чечилип отурат. Эсеп 10-3. Энергетик жаты негизинен биринчи сеттерде атаандаштардын карамагына берип койгон өздөрүнүн бир тактикалык өзгөчөлүгү бар десек туура болот. Көбүн эсе атаандаштардан биринчи сетте багынып берүү менен атаандаштардын алсыз жайларын окуп чыккан соң атаандаштарын келерки сеттерде айламалын кетиргендерин жакшы билебиз. Ал ортодо топту жакшы кошуп берүү. Көтөрүлүп берилген топ, чабуул жакшы, топту кабыл алууда Кылымбек Сабыралиев жаза баскандыгын көрдөбүз. Эскерте кетсек, энергетик жаатында агайын элер Сабыралиевдер ойноп жаткандыгын айтып өтүбүз керек. Илимбек жана Кылымбек Сабыралиевдер ойнолуп барып жаткандыгын жана Эшболот Үсөнуулунун кубаттуу соккусу Тосмодон ийгиликтүү түрдө өтүп кете алган жок. Жакшы, Фархат Газиевди көтөрүп берген топ жана Тосмодон аутты көздөй барган топ. Энергетик жааттын пайдасында эсеп 5-11. Эшболот Үсөнуулунун топту ийгиликтүү кошуп берүүсү. Ал ортодо кубаттуу бир соккулар орун алгандыгын көрдөбүз. Алдамчылык иш-аракеттер жакшы. Жана топту сактап калуу болгон жакшы аракет. Жана атаандашынын бош калган зонасын көргөн 15-чи каттар саны менен Нуржигит Аманбай уулу атаандашын амалкөйлүк менен жеңип отурат. Ал ортодо Эшболот Үсөнуулунун кубаттуу топту оюнга кошуп берүүсү. Барыңыздарга маалым болгондой Эшболот Үсөнуулунун топту оюнга кошуп берүүдө мыкты экендиги баарыбызга белгилүү. Жана караңыздарчы кандай гана амалкөйлүк менен дагы бир упай Эшболот Үсөнуулу өзүнүн командасы үчүн чечип отурат. Дагы бир топту оюнга кошуп берүү жакшы. Көтөрүлгөн топ, чабуул жана топту кабыл алууда энергетик жаты ийгиликтүү ойун алып барып атаандашы топту аутту көздөй кеткендей ою менен туруп калгандыгын көрүбүз. Жана упай энергетик жааттын пайдасында эсеп 8-11. Топту кабыл алууда ишенич оюн алып барган Жалауат оюнчулары жана бул ирет команда капитаны Газиев Фархат жаза басып отурат.
Есеп 12-8 алдыда Жалауат. Газиев Фархатты көтерген тоу жана кезектегі шабуыл, қараңыздарчы. Бол рет. Топты игілікті ойналып барған. Нұржигит Аманбайұлы. Спорт шеберіне талапкер, ал ортада Фархат Газиевтің топты ойынға қош берісі жақшы көтерілген шабуыл. Атандашын айламалын кетірген соққы oldu. Есеп 13-9. Топты Жалауат жатын өкілі Арген Қамчыбеков. Топты қош беру жақшы. Фархат Газиевті көтерген тоу жана шабуылда игіліксіз ойналып барған Құштарбек Жекшіналиев. Жалауат жатын тосмосын жарып өте алған жоқ. Топты жақшы қош беру. Ал ортада Газиев Фархаттың топты өйде көтеріп берусі жақшы. Бұл рет атандашын жарып таласын жайғана өткөріп беріп қойы. Соққы жана топты сақтап қала болған жақшы әрекет. Аутты көздей. Топ кеткенден көрді өз есеп 15-9 алдыда Жалалабад. Аргенден топты қош берісі жақшы. Газиев Фархат топты өзінің қарамағына сақтап жетішті жана жайғана атандаштардың қатасының артында энергетик жаты кезектегі ұпайын алып отырады. Есеп 10-15 алдыда Жалауат. Топты Бексултан Рустамжанұлы. Топты қуатты түрде қош беру, қауыл алуда жақшы. Жана тосмода ишенішті ойналып барған энергетик жаты барған сайын есеп артықшылығын қысқартқанын баштады. Топты ойынға қошу жана торға тиген топ атандаштардың пайдасына шешіліп отырады. Bir ғана бычақ сырты аралық жетішпей. Ұпай Жалауат жатын қарамағына шешіліп отырған бычағы. Ал ортада топты қош беру. Газиев Фархаттың баштаған қызықты комбинациясы жана Газиев Фархат бұл ретте топқа жетпей отырады. Есеп 11-17 алдыда Жалалабад. Көйленіп тұрып топ ойынға қош беру жақшы жана эйс. Кезектегі эйсті Жалауат жаты алып отырған учуру. Топты Құштарбек Жекшеналиев. Кечіресіздер 5-ші қатар саны менен Арстанбек Насиржанов. Арстанбектің көйленіп тұрып топ ойынға қош берісі жақшы. Кезектегі соққы жана топты ишенишсиз ойналып барған Жалауат жаты топты аутты көздей узаттылы. Ұпай есеп айырмачылығы қысқары отырады. 18-12 алдыда Жалалабад. Топты Нұржигит Аманбайұлы. Жана тосмодон аутты көздей барған топ Жалауаттың пайдасында. Есеп 19-12. Жалауат құрамы бүгінгі ойынға қызық бір күшті бір демменен келгенден көрудөз. Ал ортада Жазавасу. Құштарбек Жекшеналиев топты. Құштарбектің топты ойынға қошусы жақшы. Ал ортада аутты көздей барған топ. Энергетиктің пайдасында. Ойын таласын үстіне Ешболот Дүсенұлын шыққандан көрдіз. Жақшы либераның қауыл алусы игілікті түрді. Ешболот Дүсенұлын соққысы талаға шығар замат. Ешболот Дүсенұлы өзінің командасына
Кыйналбастан Упай алып келип берүүдө. Куштарбек Жекшеналиев 1999-жылы жарык дүйнөгө келген спортчу. Жана атаандашын Алмал Көйлүк менен кезектеги атаандашын үстүндө, кезектеги Упайын алып отурат Алмал Көйлүк менен. Топту 14-чү Бектурсун Кыргызалиев. Жакшы. Жана Сабыралиев Кылымбек кезектеги Упайын алып келип берип отурган учуру. Эсеп 16-20, ортодо Упай айырмачылыгы 4 Упай. Мындай учурларда барыбыз жакшы билебиз, энергетик жааты атаандашынын артына сай түшүп, Упай кубалаганда алдына салдырбаарын жакшы билебиз. Эсеп 21-16. Топто Нурлан Камчыбеков, команда капитаны. Жакшы топто оюнга кош берүү. Фархат Газиевдин көтөргөн тобу жана топту кабыл алууда. Жалабат жаатын ийгиликтүү ойноо. Бул ирет топту жакшы сактап калуу. Кезектеги Чаул. Кандай таризде жүрүп жатканды бизге табышмак бойдон кала берди. Эсеп 17-21. Эшболот Дүйсөн уулу. Эшболоттун кубаттуу топту оюнга кош берүүсү жакшы. Ал ортодо Чаулдук аракет. Газиев Фархаттын көтөрүлгөн тобу. Бул ирет эмне болуп жаткандыгын энергетик жааты түшүнбөй калгандай. Таасир калтырууда жана топту кабыл алууда Сабыралиевтердин улуусу. Кылымбек жаза басып, Упай атаандаштардын карамагына жазылып отурат. Эсеп 22-17. Алдыда Жалалабад. Жакшы бир топту оюнга кош берүү. Сабыралиевдин көтөрүп берген тобу Жалабат жааттын пайдасына чечилип отурат. 2 ирет топко тийгендигин бизге башка калыс айтып эскертип отурат. Топту дагы бир ирет кош берүү жакшы. Фархат Газиевдин топту сактап калууга болгон аракети ийгиликсиз таасир калтырып, атаандашынын пайдасында сет point Жалабат курамасы үчүн. Жана кезектеги эйс менен Жалабат шаарынын курамасы алгачкы сетте болуп отурат. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, алдыда экинчи сет күтүп турат. Дагы бир рет арыбаңыздар, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бизге жаңыдан гана кошулуп жаткан көрүүчүлөрдүн назарына эскерте кетсек, Кабаалуу Кожомкул атындагы спорт сарайында Кыргыз Республикасынын 13-биринчилигин
аркалыгында өтүп жаткан 13-чү волейбол боюнча 13-чү биринчилик түз алып берүүлөрдү улантабыз. Кез келип жаткан жааттар бирдей Жалал Абад облусунан келген спортчулар. Энергетик жана Жалал Абад келип жаткандан айтып өтүү зарыл. Энергетик Каракөл шаарынын намысын коргой турган болсо, Жалал Абад аталгандай эле Жалал Абад шаарынын намысын коргоп, оюн талаасында чыгып отурат. Ортодо бал калыстын, башка калыстын ышкырыгы жаңырар замат оюн башталмакчы. Эскерте кетсек, биринчи сеттин жеңүүчүсү болуп Жалал Абад жааты табылып отурат. Жана топ Жалал Абад курамасынын карамагында калыстын ышкырыгы жаңырар менен оюн башталмакчы. Калыстын ышкырыгы жана алгачкы топ оюнга кошулууда. Бул рет жөнөкөй бир ката жасап жаткан энергетик жааты алгачкы упайды атаандашынын карамагына ыйгарып отурат. Эшболот Үсөн уулу менен Кылымбек Сабыралиев эмне болуп жаткандан түшүнбөй калгандай таасир калтырууда. Жана тосмодо ийгиликтүү алып барган, караңыздарчы, 5-чи катар саны менен Арстанбек Насиржанов упай алып келип берип отурат өзүнүн курамасына. Азамат топто Нурлан Камчыбеков. Камчыбековдун топту кошуп берүүсү жакшы. Ал ортодо Эшболот Үсөн уулуна жай гана өткөрүлгөн топ жана кезектеги упай энергетик жааттын пайдасында. Топто Жолдошбай Мамбеталиев. Жана эйс жок, эйс абалга атталган жок. Бул рет топ талаа тышына түшүп калгандыгын бизге башка калыс айтып өтүүдө. Кезектеги топту оюнга кошуп берүү. Кабыл алууда жакшы. Газиев Фархаттын амал көйлүгү менен өткөрүлүп берилген топ. Бул рет упай Жалал Абад жааттын пайдасына чечилип отурат. Эсеп 4-1. Топту жакшы оюнга кошуп берүү. Бул рет топту сактап кала алды. Эшболот Үсөн уулунун соккусу адаттагыдай кубаттуу таризде жүрүп, атаандашын мүмкүнчүлүксүз калтырып отурат. Эсеп 4-2. Топто Куштарбек Жекшиналиев. Куштарбек Жекшиналиев күйлөнүп кетип топту оюнга кошту жана аут. Топто Арген топту оюнга кошуп берди. Эшболоттун көтөрүп берүүсү Кылымбек жакшы чабуул жарата алгандай таасир калтырды жана аут. Ооба. Энергетик жааттын пайдасына чечилип отурат. Топту Эшболот Үсөн уулу кошуп бермекчи. Эшболот Үсөн уулунун топту оюнга кошуп берүүсү өзүңүздөр билгендей кубаттуу таризде жүрөт жана топту кошуп берүү. Бир чабуулдук аракет жана диагоналдык сокку менен атаандашын жагымсыз бир абалда калтырган Жалал Абад жааты. Ийгиликтүү оюн алып барып жатат. Топто Арстанбек Насиржанов. Топту кабыл алууда ийгиликсиз оюн алып барган энергетик жааты атаандаштардын пайдасына чечип берип отурат. Жана күйлөнүп топту кошуп берүү ийгиликсиз. Ооба. Топто Кылымбек Сабыралиев. Кылымбек Сабыралиевдин топту ишеничтүү түрдө кошуп берүүсү ийгиликсиз болуп, бул рет өз ара түшүнбөстүктөн жаралган упай Жалал Абад жааттын пайдасына чечилип отурат.
Топты қошып берүү жана торго тиген топ атандаштын пайдасында. Ооба, Жалауат жаты. Көбүнесе топты оюнга кошуп берүүдө ийгиликсиз болгондон көп учурда өздөрү көрсөтүп жүрүшөт. Ал ортодо топты оюнга кошуп берүү жана так гана көздөй аутты көздөй кеткен топ Жалауат жааттын пайдасында. Эки жаат алгачкы оюн болгондуктанбы бул күндүн кыйла бир ишеничсиз оюн алып барып жатышат бирдей. Аут артынан аут. Же болбосо торго тийген топ. Жай гана бири-бирине упай ыйгаруу менен беттеш улантып отурушат. Топко Газиев Фархат жакындап келгендин көрүндөбүз. Фархат Газиевдин топты оюнга кошуп берүүсү жана караңыздарчы, амал көйлүк менен жаралган упай Жалауаттын пайдасында. Эсеп 16-6 Жалауат. Топты жакшы оюнга кошуп берүү. Эшболот Үсөнуулунун чабуулу бул ирет ийгиликсиз болгондон көрүндөбүз. Тосмодо ишеничтүү оюн алып барган Жалауат жааты. Кезектеги тайм-аут энергетик жаатында. Тайм-аут соңуна келип жетти. Нурлан Камчыбеков команда капитаны. Аутка түшкөн топ жана энергетик жааттын пайдасына чечилип отурат. Топто Жолдошбай Мамбеталиев. Жолдошбай Мамбеталиевдин топто оюнга кошуп берүүсү кабыл алды Жалауат жакшы. Жана кезектеги чабуул ийгиликтүү түрдө караңыздарчы, кубаттуу сокку менен энергетик жааты упай эсебин кыскартып отурат. Эсеп 11-8 алдыда Жалауат, ортодогу айырмачылык 3 упай. Жолдошбай Мамбеталиевдин топто кошуп берүүсү кабыл алды Жалауат жакшы ишеничтүү оюн алып барып жатат жана атандашын жай гана амал көйлүк менен айламалын кетирген Жалауат бүгүн кыйла ишеничтүү түрдө оюн алып барып жаткандан көрүндөбүз. Топто оюнга кошуп берүү жана бул ирет энергетик жааттын пайдасына чечилип отурат. Ооба, торго тийген топ. Топто Куштарбек Жекшеналиев. Жакшы кошуп берүү, көтөрүп берүү бар жана сокку. Караңыздарчы, атандаштардын бош зоналарын окуп койгондой. Чабуул жасоо менен Жалауат жааты алга барган сайын сурулуп барууда. Топто Айболот Кубатбеков. Жакшы кошуп берүү, Эшболот Үсөнуулунун соккусу жана адаттагыдай кубаттуу сокку менен Эшболот Үсөнуулу өзүнүн командасына упай жазып берип отурат. Эскерте кетсек, Эшболот Үсөнуулу энергетик жааттын эң бир результативдүү оюнчусу экенин айтып өтүү зарыл жана бул биринчиликте эң бир упай көп алып келип берген оюнчу экендигин айтып өтүүбүз толук түрдө тууралуу. Жана топто Арстанбек Насиржанов. Топту кабыл алууда Газиев Фархат. Жана бул ирет Жалауат жаатынын чабуулдук аракети. Фархат Газиевдин көтөрүп берген тобу Кылымбектин колуна бара жатты эле. Ал ортодо 4 ирет топко
тию менен энергетик жаты. Упайды атандашына ыйгарып отурат. Жана калыстын ышкырыгы жок. Ооба. Топту оюнга кошкондон көрүбүз. Эми гана топту оюнга кошсо болот. Калыстын ышкырыгы жаңырган соң. Топту оюнга кошуп берүү жана аут. Ооба. Атандашынын пайдасында. Топто Кылымбек Сабыралиев. Кылымбек Сабыралиев топту кошуп берүүдө жакшы жана либеро бул ирет жазалашып, караңыздарчы. Упай атандаштардын карамагына жазылып отурат. Эсеп сандар 16-11. Алдыда Жаллабат. Топту кошуп берүү жакшы. Ал ортодо Газиев Фархаттын көтөрүп берген тобу жана Жолдошбай Мамбеталиев кезектеги упайын алып отурат. Топто Нуржигит Аманбай уулу атандашын жарым таласына жай гана өткөрүп берүү. Фархат Газиевдин тобу Эшболот Үсөн уулу кабыл алууда жана атандаштардын булга жооп иретинде чабуулу. Кезектеги чабуул коргонууда Жаллабат жаты. Мыкты оюн алып бара жаткандын көрүүбүз. Газиев Фархат Эшболот Үсөн уулунун колу көздөй тарапты узатып берди. Эшболот Үсөн уулу жай гана топту атандашын таласына өткөрүп берип жана бул ирет узакка узаган топ кимдин пайдасына чечилет болду экен. Газиев Фархаттын Эшболоттун көздөй узаткан тобу караңыздарчы жана кубаттуу соккунун артында энергетик жаты кезектеги упайын алып отурат. Ооба, албетте эң бир узалган топтордун бири болду десек туура болот. Кайрадан Нуржигит Аманбай уулу топту кошуп берүүдө жана чабуулда ийгиликтүү болгон Жаллабат жаты кезектеги упайын өзүнүн карамагына чечип отурат. Эсеп 17-14. Эсеп 17-13. Кечиресиздер. Топто Жаллабат жатынын курамы. Калыстын ышкырыгы жаңырар замат топ оюнга кошулмакчы. Гүлөнтүр келип топ оюнга кошуу жана аут. Ооба. Энергетик жатын пайдасында. Топто Фархат Газиев жакындап келгендин көрүбүз. Фархат Газиевдин топту кошуп берүүсү жана бул ирет упай энергетик жаатынын карамагында. Эсеп 15-17. Ал ортодо Фархат Газиев топко жакындап келген учурда Жаллабат жаатынын башкы машыктыруучусу Садыков мырза кезектеги тыныгуусун тайм-аутун алып аткандын көрүбүз. Назарыңыздарда энергетик командасы. Жеңиш Журабаев өзүнүн шакирттерине түшүндүрүп жаткандын көрүбүз. Көтөрүнкү маанайда кайтып келе жаткан эки команда. Энергетик жаты эми гана өзүнүн нугуна түшкөндөй таасир калтырууда. Көтөрүнкү маанай менен оюн таласына чыккандын көрүбүз. Жакшы топту кабыл алууда бир аз түшүнбөстүктөр болгон Жалалабад жана Амалкөйлүк менен алынган кезектеги упай Муштарбек Жекшиналиевдин карамагында. Топто кайрадан Газиев Фархат, команда капитаны. Андан бир тажрыйбалуу спортчулардын бири жана тосмодо Эшболот Үсөн уулу ишеничтүү түрдө ойнап барып жаткандын көрүбүз.
Газиев Фархаттың кезектегі тобы. Жақшы, Эшболот Үсенұлы топты қарамағына сақтап жетіш алды. Құштарбек Жекшіналиев кезектегі чабуылды игілікті түрде жүріп бара жатқанда өңіт қалтырды эле. Ал ортодо қызықты чабуыл жана Жолдошбай Мамбеталиев ұпай алып беріп жатқанын көрдіңіз. Аут. Жана бұл ұпай Жалауат Жатын пайдасында есеп. 18-18. Жана топты Жалауат Жатынның қош берүүсү ийгиликсиз орун алып эсеп 19-18 алдыда Энергетик. Топто Мамбеталиев Жолдошбай. Мамбеталиевтин топто кош берүүсү жана бул ирет тосмодо бир аз ийгиликсиз болгон. Энергетик Жаты. Упай атаандаштардын упайы карып берип отурат. Эсеп 19-19. Топто оюнга кош берүү жана бул ирет жаза баскан Жалауат Жаты атаандашына упайы карып берип отурат. Ооба, көбүн эсе упайларды Жалауат Жаты ушу топко оюнга кош берүүдө алдырып жатканын көрүбүз. Жана топту кабыл алууда Энергетик Жаты сактап кала алды. Коргонууда Жалауат Жаты мыкты. Кезекте көтөрүп берүү. Амалкөйлүк менен жасалган аракет жана топту кабыл алууда жакшы. Газиев Фархаттын көтөргөн тобу Эшболоттун колуна барып түшкөнүн көрдүбүз. Жана бул ирет упай Энергетик Жатында тосмону жарып өткөн Эшболот Үсөнұлунун тобу ийгиликтүү болуп турат. Эсеп 21-19. Жакшы. Жай гана атаандашын талаасына өткөрүп берүүнүн ордуна чабуул жасайм деп ойлогон Жалауат Жатын спортчусу 14-чү катар саны менен оюн алып барган Бектурсун Кыргызалиев жаза басып отурат. Топто Куштарбек Жекшиналиев. Жакшы, Жалауат Жаттын чабуулдук аракети. Газиев Фархаттын көтөргөн топ кайрадан Эшболоттун колуна келип түшкөнүн көрдүбүз. Жана бул упай Энергетик Жатын пайдасында. Эсеп 23-19. Мына эми биз чыныгы Энергетикти көрүп жатабыз. Буга чейинки сетте Энергетик командасы өзүнө окшобой келип жаткандын көргөн элек. Эсеп 20-23 алдыда Энергетик Жаты. Топто бул турнирдин жаш спортчуларынын бири Арген Камчыбеков кабыл алууда. Мыкты. Газиев Фархаттын көтөрүп берген тобу тосмодо ийгиликтүү оюн алып барган Жалауат Жаты. Кезектеги упайын алып берип отурат. Топту кайрадан оюнга кош берүү. Газиев Фархаттын тобу бул ирет Эшболотко жетпей калганын көрүбүз. Жана кезектеги упай Жалауат Жатын карамагында. Тайм-аут жана тайм-аут ээси Энергетик Жаты. Тайм-аут соңуна келип жетти. Ал ортодо эки жааттар бирдей дала үстүнө чыккандын көрүбүз. Кезектеги топто оюнга кош берүү. Жакшы. Бул ирет чабуулдук жакшы аракет жана кезектеги комбинациянын артынан Энергетик Жаты кезектеги упайын алып отурат. Эшболот Үсөнұлы топко жакындап келгенин көрүбүз. Эшболот Үсөнұлунун топто оюнга кош берүүсү кыйла ишеничтүү таризде жүрөрү баарыбызга белгилүү.
Топты ойынға қошып берүүсү Эшболоттун. Жакшы. Ал ортодо Жалауат Жатын чабуулдук аракети. Газиев Фархат топту Сабыралиевди көздөй узатты эле. Мына сиздерге кезектеги упайын алып берип отурган Энергетик Жаты алгачкы өздөрү үчүн алгачкы сетти алып отурат. Башкы эсеп 1-1. Бул сеттин жыйынтыгы 23-22. Экинчи сетте гана биз Энергетиктин адаттагыдай оюнун көрүп отурабыз. Ал ортодо эки жаттар жарым талаларын алмашып кийинки сетке кез келишмекчи. Тынык унады соң. Командалар кайрадан оюн таласына кайтып келүүдө. Топто кайрадан Энергетик Жаты. Башкы эсеп 1-1. Газиев Фархаттын топто оюнга кошуп берүүсү жакшы. Ал ортодо кызыктуу бир сокку. Жана кезектеги упай Жалауат Жатын карамагында. Топко жакындап келген 9 катары саны менен оюн алып барган спортчу Айдарбек Сооронбаев. Жакшы кезектеги сокку тордун үстү менен жөрмөлөп келип атаандашын жаатына өттү эле жана кайрадан упай Жалауат Жатын пайдасында. Кезектеги сокку ийгиликсиз жана эсеп сандары 2-1. Алдыга Жалауат командасы келет алдыда. Жолдошбай Мамбеталиев топто. Жолдошбай Мамбеталиевдин топто оюнга кошуп берүүсү жакшы жана чабуулда эмне болуп жатканын түшүнбөй жаткандай таасир калтырган Жалауат Жаты оюнун көрүүдө. Ал ортодо топту сактап калууга болгон жакшы аракеттер. Сабыралиев топту жай гана атаандашынын жарым таласына өткөрүп берип коюуга аракеттерди көрүп жатты эле. Кезектеги сокку топто тосмодо Сабыралиевдин тосмосу ийгиликтүү ишке ашып Энергетик Жатын пайдасына чечилип отурат. Жолдошбай Мамбеталиев топто оюнга кошууда. Кезектеги чабуул жана либера оюнчу Урматбек Сагыналиев бул эпизоддо талашсыз түрдө алсыз экендигин көрүүдөбүз. Арстанбек Насиржанов
Топты ойынға қош беру, жақшы. Ал ортада кезектегі соққу. Жана кезектегі ұпай. Энергетиктің қарамағына жазылып отырады. Топты Құштарбек Жекшеналиев. Жекшеналиев Құштарбектің топты қош беруші. Жана кезектегі соққы бұл ұпай. Оа. Торға тигендігі үшін бұл ұпай. Энергетик жақтың пайдасында. Құштарбек Жекшеналиев қайрадан топты қош беруді. Жана кезектегі соққу. Жалауат жаты үшін игілікті албетте. Ұпай. Жалауат жатын қарамағында есеп 4-4. Топты ойынға қош беру. Аутқа кеткеннен көрді. Ұпай энергетикте. Ешболот Үсенұлы топқа жақындап келе отырады. Ешболот Үсенұлы қуатты топты ойынға қош берусі. Жақшы, жана бұл рет чауылда игілікті болған жалауат жаты ұпайды өзіне жазып отырады. Есеп 5-4. Кезектегі топты қош беру. Торға тиген топ. Жана ұпай. Атандаштардың қарамағында энергетик жатын кезектегі соққысы игіліксіз. Топты қош беру. Алғашқы комбинация жана қила ишенішсіз түрде ойын алып барған. Жалауат жаты ұпайды атандаштың айғарып беріп отырады. Аутқа ұзаған топ. Қылымбек Сабыралиев топты. Қылымбектің гүлөніп тұрып қош берусі жақшы. Ал ортада Тосмода игілікті алып барған. Игілікті ойын алып барған. Энергетик жаты ұпай алып отырады. Қылымбек Сабыралиев қайрадан. Топты қош беру, жана ішенішті түрді өзінің кезектегі ұпайын. Энергетик жаты алып отырған ұшыру. Кезектегі топты қош беру. Қылымбектің тобы, бұл рет жазавасы отырады Қылымбек. Нұрлан Қамшыбековтың топты қош берусі. Ешболот Үсенұлы соққыда игіліксіз ойналып барғанын көрді. Есеп сандары 8-8. Қылчайын ашқан таймаш болып жатқандағы. Айтпасақ та белгілі болып жатады оқшойды. Ал ортада топты қош беру. Газиев Фархаттың көтеріп берген топ. Жана аутты көзде ұзаған топ. Энергетиктің тілегіне қарсы жалауат жатын пайдасынан шешіліп отырады. Қош беру. Қаул алуда аз ғана жерден жаза салайын деген энергетик жаты. Атандаштың жарым таласына топты өткөрүменен қайрадан андан соң уланған чауылда Тосмода энергетик жаты игіліксіз болып отыр. Топты ойынға қош беру. Жақшы. Газиев Фархаттың көтерген топ. Жана кезектегі чауыл. Жалауат жатын пайдасына шешіліп отырады. Тосмодан ұзаған топ. Топты ойынға қош беру. Жана кезектегі ұпай. Жалауаттың пайдасына шешіліп. Кечірестер энергетиктің жаты пайдасына шешіліп отырады. Есеп 9-11. Топты Нұржігіт Аманбайұлы 1993 жылы жарық дүние көрген спортшы. Кезектегі ұпайды амал көлікмен алып отырады. Жалауат жаты. Жалауат жаты көбінесе атандаштардың үстінде. Амал көйлік менен жаған атандаштың алда өтті ұтмалары менен
Опай ала отырса, атандаштан опайларды көбінесе ушу топто оюнга кошуп берүүдө. Жалабат жаты. Ийгиликсиз экендигин айтып өтүбүз керек. Жана кезектеги опай Жалабаттын карамагында эсеп 13-10. Топку кошуп берүү жакшы. Кезектеги Эшболоттун соккусу жана Тосмодо кыйла ишеничтүү түрдө Жалабат жаты. Оюн алып барып жатат. Газиев Фархаттын көтөрүлгөн топ, Эшболоттун колуна барган топ. Чабуулда кайрадан энергетик жаты. Жалабаттын атандашына болгон жооп беретине чабуулу. Газиев Фархат кайрадан Эшболоттун көздөй топ узатып жатат. Ал ортодо коргонууда Жалабат мыкты жана узакка узаган топ. Бул ирет Жалабаттын пайдасына чечилип отурат. Эсеп 14-10. Кезектеги топто оюнга кошуп берүү жакшы. Ал ортодо атандашын жарым таласына жаган өткөрүп берүү. Газиев Фархат көтөрүп берүүсү мыкты, жакшы. Ал ортодо дагы бир ирет чабуул орун алды эле. Тосмодо ишеничтүү алып барган Каракөлдүн энергетик жаты. Эшболот Үсөнуулунун диагоналдык соккусу жана аутка узаган топ. Жалабаттын пайдасына чечилип отурат. Кезектеги тайм-аут Журобаев Жеңиш мырза алып отурат. Тайм-аут соңуна келип жетти. Кыйла көтөрүнкү маанайда энергетик жаты тайм-ауттан соң кайтып келгендигин көрүүбүз. Эшболот Үсөнуулунун соккусу жана бул упай Жалабат жаттын карамагында. Топто Жолдошбай Мамбеталиев. Топту кошуп берүү жакшы. Жалабат жатын алгачкы дем менен чабуулу жана бул ирет топ аутту көздөй узаган көрүүбүз. Эсеп 12-15. Тайм-ауттан соң көп нерселер өзгөргөн. Көбүнесе тарыхый беттештерде сиздер менен бирге күбө болуп жүрөбүз. Жана дагы бир ирет чабуулдук аракет. Жалабат жатын атандашына жообу. Тосмодо ишеничтүү оюн алып барган энергетик жаты жана Эшболот Үсөнуулу так гана борбордук бөлүккө узаткан тобу ийгиликтүү ишке ашып отурат. Эсеп 13-15. Ортодогу упай айырмачылыгы 2 упай. Кезектеги топто оюнга кошуп берүү жана соккуда так гана бутун көздөй барган топ. Кезектеги упайды Жалабат жаты өзүнүн карамагына чечип отурат жана аутты көздөй барган топ энергетиктин пайдасында. Куштарбек Жекшиналиев бул ирет караңыздарчы. Топту кошуп берүүдө жаза басып отурат. Көбүнесе волейболчулар эс жазайын деп аракет кылуу менен жаза басып алган. Көп учурларда көрүп жүрөбүз. Ал ортодо энергетик жаттын алгачкы чабуулу жана бул упай энергетик жаттын пайдасында. Топко
топқа жақындап келген Эшболот Үсенұлы. Топты ойынға қошып беру, жақшы. Ал ортада Тосмода ишенішті ойналып барған. Энергетиктің Тосмосы игілікті ішке ашқадан көрудөз. Қайрадан топты энергетик жаты қошмоқчу Эшболот Үсенұлы. Алғашқы демменен чабыл жана Тосмода ишенішті ойналып барған. Жалават жаты. Соққысынан тұрыштық берген. Энергетик жатын соққысы ийгиликтүү ишке ашқандан көрүдөбүз. Эшболот Үсенұлы дагы бир топко оюнга кошуусу. Топту жакшы сактап кала алышты жана бул упай дагы энергетик жатын карамагында. Эсеп 18-17. Эшболот Үсенұлы топту күйлөнтүп дагы бир рет кошууда. Ал ортодо алгачкы дем менен чабыл жана Тосмодо адаттагыдай энергетик жаты. Ишеничти ойун алып барып жатат. Бул эртем энергетик жаты эки упайга алдыга озуна отурган учуру. Жана Кылымбек Сабыралиев бир аз шашып койгондой. Таасир жаратуу менен кезектеги соккусу аутту көздөй кеткенин көрүдөбүз. Жана топ Газиев Фархат көтөрүп берүүдө. Эшболот Үсенұлынын соккусу. Чабылдык аракетке барбастан жай гана атаандаштын жарымталасын өткөрүп берүүдө. Сабыралиев, караңыздарчы, Сабыралиевдин кубаттуу соккусу кезектеги упайды энергетик жатын карамагына жазылып отурат. Топто жогорудагы поинттын автору Сабыралиев жакындап келгенден көрүдөбүз. Топту оюнга кошуп берүү. Кезектеги чабыл. Топту кабыл алууда энергетик ишеничтүү. Чабылдык жакшы аракет көрүлгөн эле, бирок ийгиликсиз түрдө жана кезектеги сокку аутту көздөй учуп барып, Жалаваттын пайдасында. Нурлан Камчыбеков топто. Аут. Кезектеги упай энергетиктин пайдасында. Спорт чеберине талапкер Аманбай Нуржигит Аманбай уулу кошуп берди жана Тосмодо ишеничтүү түрдө оюн алып барган энергетик жаты коргонууда жакшы. Газиев Фархаттын көтөргөн тобу жана дагы бир рет чабылдык аракет жана упай Жалават шаарынын тургундарынын карамагы жазылып отурат. Кезектеги топту оюнга кошуп берүүдө бабалык ката жасаган Жалават жаты упайды атаандаштын ыйгарып берип отурат. Эсеп 22-20 жана кезектеги чабуулдук аракет Жалават жаттын пайдасына чечилүү менен бир упайга эсеп кыскарып отурат. 22-21 алдыда энергетик. Кезектеги топту оюнга кошуп берүү. Газиев Фархаттын көтөргөн тобу жана Эшболот Үсенұлы адаттагыдай кубаттуу соккусу менен дагы бир рет экинчи толкун менен чабуулга баруусу. Бул рет Жалават жаттын пайдасына чечилип отурат. Кезектеги топту оюнга кошуп берүү жакшы. Газиев Фархаттын Эшболот Үсенұлынын көздөй узатылган тобу
бул ирет ийгиликсиз жана упай Жалалбаттын пайдасында. Эсеп 23-22 алдыда Жалалбат. Кезектеги тайм-аутун сураган Жеңиш Журабаев мырза. Тактикалык өзгөртүүлөрдү киргизип жүргөнүн жакшы билебиз мындай учурларда. Назарыңыздарда энергетик. Калыстын ышкырыгы тайм-аут соңуна келип жеткендиги бизге кабарлап берүүдө. Жана кезектеги топто оюнга кошуп берүү. Аутты көздөй барып, энергетиктин пайдасына чечилип отурат. Жалалбат жаты. 2 сет аралыгында. Топту кошуп берүүдө дерлик 1 сеттин упайын атаандаштарына ыйгарып берди десек туура болчудай. Ал ортодо кооптуу чабуул жана Жалалбаттын пайдасында. Жалалбат курамы кыйла бир ишеничтүү түрдө оюн жүргүзүп жаткандан көрүүдөбүз. Set point Жалалбат жаты үчүн. Жана караңыздарчы өзүнүн өнөктөшүнө. Топту оюнга кошуп эле өзүнүн өнөктөшүнүн башына гана тийип отурат. Эсеп 24-24 эми. Бул оюн 2 упай айырмачылыгы менен бүтпөйүнчө уланып эреттеги. Толук ишенич бар. Эсеп 25-24 ооба. Кезектеги кошуп берүү. Газиев Фархаттын көтөрүп берген тобу жана Эшболот Үсөнұлунун соккусу. Ийгиликтүү бара жаткандай өңүт калтырды эле ал ортодо кабыл алууда мыкты. Эшболот Үсөнұлу кайрадан экинчи толкун менен чабуулга баруусу ийгиликтүү түрдө иш алып барып. Кезектеги упай энергетиктин пайдасында 25-25. Эшболот Үсөнұлу топто оюнга кошууда жана Жалалбат жаты бул ирет. Эмнени ишке ашырат деп турсаңыз, караңыздарчы кубаттуу сокку менен атаандаштын айламалын кетирип турган учуру. 26-25. Set point. Газиев Фархаттын көтөрүп берген тобу Сабыралиевдин чабуулу караңыздарчы кандай гана мыкты түрдө орун алып отурат. Ал ортодо Газиев Фархат узаткан топ, кыска пас жана кезектеги упай Жалалбат күйөрмандарынын тилегине каршы энергетиктин пайдасына чечилип отурган учуру. Кылмек Сабыралиев. Сабыралиевдин топто оюнга кошуп берүүсү жана бул ирет чабуулдук аракетке бара жатып эмне болуп жатып кеткенин түшүнбөй калган Жалалбат жаты упайды атаандаштарына ыйгарып берип отурат. Кылмек Сабыралиев ооба командадагы эң бир талашсыз мыкты оюнчулардын бири десек туура болот. Эми set point энергетик жаатында. Set point үчүн болгон күрөш жана упай энергетик жааттын карамагына чечилип. Кезектеги партия, кезектеги сет кечиресиздер. Энергетик командасынын карамагына жазылып отурат.
кайрадан ойын таласына қайтып келудебиз. 4-ші сет. Башкы есеп 2-1 алдыда Энергетик. Жана кезектеги чабуул Гази Фархаттын топту сактап калуусу. Эшболот Дүсөнұлы алгачкы упайды. Жай гана жеңил кыймыл менен упайды алып берип отурат. Топту жакшы кошуп берүү. Жалабат жатын. Кезектеги чабуулдук аракети жакшы. Гази Фархат көтөрүп берүүсү жана Куштарбек Жекшеналиевдин колуна жетпей калганын көрүүбүз бул жерде. Аманкөйлүк менен иш алып барган. Жалабат жатын урамы. Кыйла иликтүүрөөк. Эшболот Дүсөнұлы дагы да болсо. Аманкөйлүк менен упай алып берип отурган учуру. Жана Куштарбек Жекшеналиев топту оюнга кошуп берүүдө. Алорттук кезектеги чабуул менен 3-чү катар сандын оюнчусу. Жалабат жатын 3-чү катар сандын оюн алып барган оюнчу. Кубат сок менен упай алып берип отурат. Кезектеги топту оюнга кошуп берүү жана аут ооба. Энергетиктин пайдасында. Эшболот Дүсөнұлунун гүлөнүп туруп топту оюнга кошуусу жана аз гана жерден тордон өтпөй кала жаздай. Жаздагандай таасир калтырды эле. Кезектеги кубаттуу диагоналдык сокку менен жалабат жатын урамы. Ийгиликтүү болуп турат. Топту оюнга кошуп берүү жакшы. Гази Фархаттын көтөргөн тобу жана Сабыралиев Кылымбек топту сактап кала алды. Жана бул жерде кубаттуу сокку менен 4-чү зонадан узаган сокку. Атандаштын айламалын кетирип турган учуру. Эшеп 4-3 алдыда Жалал-Абад. Кезектеги кошуп берүү жана ийгиликсиз. Ооба, торго. Жогоруда айтып өткөндөй эле көп учурда жалабат жаты жазабасы болуп турат. Бул эпизод мындай учурларда Кылымбек Сабыралиев. Кылымбектин топту оюнга кошуп берүүсү, көтөрүп берген топ жана чабуулда кыйла ийгиликтүүрөөк оюн алып барган Жалабат жат спортчулары кезектеги упайын алып отурат. Топту кошуп берүү жакшы. Гази Фархаттын жана жай гана өткөрүп берген тобу. Кылымбек Сабыралиев бул ирет топко жетип келүүдө кыйла ийгиликсиз болуп отурат. Топ талаага кайтып келери менен калсын ышкырыгы жаңырар замат. Оюн уланмакчы. Калсын ышкырыгы. Топту оюнга кошуп берүү жакшы. Гази Фархат көтөрүп берген тобу жана бул ирет атандашын мүмкүнчүлүксүз калтырган. 15-чи катар саны менен Нуржигит Аманбай уулу спорт чеберине талапкер. Топту оюнга кошмокчу. Жакшы. Жана бул упай Энергетик жааттын пайдасында. Ооба, эсеп 6-6. Кайрадан топту оюнга кошуп берүүсү жакшы жана караңыздарчы кандай гана. Тактык менен узатылган сокку. Өзүнүн пайдасына чечилип отурган учуру. Кайрадан топту оюнга кошуп берүү жакшы. Бул ирет Ойсонун тосмодо ийгиликтүү алып барган. Куштарбек Жекшеналиев караңыздарчы. Кубаттуу оюнун алып барып жатканын көрүүбүз. Энергетиктин кайрадан кошуп берүүсү Жалал жат. Жай гана атандашын жарым таласын өткөрүп берүүсү караңыздарчы.
Жай гана өткөрүп берүү кезектеги упайды алып берип отурат. Бул топтун автору Айдарбек Сооронбаев. Топто Бектурсун Кыргызалиев жана ооба Жалал жаты. Эми гана бул сетте оюнга кошулганын көрүүбүз. Кезектеги упай таза эйс менен Жалалаттын курамына чечилип отурган учуру. Бектурсун Кыргызалиев дагы бир рет караңыздарчы. Топту кабыл алууда энергетик жаты кандай ойун алып барып жаткандыгы бизге кызык болууда. Энергетик жаты эмне болгону. Кайрадан Бектурсундун кошуп берүүсү. Бул ирет топту кабыл алууда жакшы жана атаандашын ачык зонасын көрүп койгон. Жолдошбай Мамбеталиев 4-чү зонадан жай гана атаандашын 3-чү зонасына топту ыргытуу менен упай алып берип отурат. Газиев Фархаттын топту кошуп берүүсү жакшы. Ортодо кубаттуу сокку жана торго тийген топ. Энергетиктин пайдасына чечилип отурат. Эсеп 10-10. Газиев Фархат топту кошуп берүүдө. Атаандашын жарым талаасына өткөрүп берүү. Кезектеги сокку жана либеро оюнчу. Либеро оюнчу Кадырбек Сатиев жетпей калганын көрдүбүз. Кайрадан Газиев Фархаттын топту кошуп берүүсү жана бул ирет упай энергетиктин пайдасында. Эсеп 12-10. Энергетик жаты. Эки упай алдыга озуп чыкканын көрдүбүз. Ал ортодо атаандашын жарым талаасына өткөрүп берүү. Газиев Фархаттын Эшполотту көздөй узаткан тобу жана бул ирет Эшполот жетишпей калганын көрдүбүз. Кезектеги упай. Жалалабад жаттын пайдасына чечилип отурат. Эсеп 11-12. Алдыда энергетик. Топту кошуп берүүдө адаттагыдай жаза баскан Жалалабад командасы. Энергетикке дагы бир упай ыйгарып берип отурган учуру. Жолдошбай Мамбеталиев. Кезектеги сокку жана бул упай энергетиктин пайдасына чечилип отурат. Кыйла бир ишеничтүү түрдө энергетик жаты бүгүн оюнун көрсөтүүдө жана топту кабыл алууда балалык ката жасаган энергетик жаты. Кечиресиздер, Жалалабад жаты балалык ката жасап отурат. Ал ортодо упай энергетиктин пайдасында. Эсеп 15-11. Көтөрүп берүү бар, чабуул жана тосмодо бир аз ийгиликсиз болгон энергетик жаты. Упайды атаандашына берип отурган учуру жана Газиев Фархаттын көтөрүп берген тобу. Сабыралиевдин чабуулу жана тосмодон Сабыралиевдин соккусу аутту көздөй барганын көрдүбүз. Бул упай энергетиктин пайдасында. Топто Куштарбек Жекшеналиев. Жакшы кошуп берүү. Ал ортодо атаандашын ачык зонасына таштап койгон Жалалабад жатын спортчулары. Кезектеги упайды амалкөйлүк менен алып отурат. Топту кошуп берүү жакшы. Кезектеги көтөрүп берүү жана Эшполот Үсен уулу адаттагыдай кубаттуу соккусу менен өзүнүн командасын алга сүрөп отурган учуру.
Эшболот Үсөнұлы. Жақшы. Ал ортодо топ қайтып келе жатқанда екінші демменен чабуыл узаткан Нуржигит Аманбайұлы ұпай алып беріп отырат. Эшболот Үсөнұлы қайрадан көйленіп келіп тұрып, адаттағыдай топты қошып жатты эле Телекке қаршы. Торға тигендей көрүүдө эсеп 18-14. Алдыда Энергетик. 4 ұпай айырмачылығы. Газиев Фархаттың көтеріп берген топ. Сабыралиевке узап келген топ. Жана қайрадан Сабыралиевтің қарамағына келген топ. Жалауаттың пайдасында чабылды. Бұл топта албетте Энергетик жатты. Игіліксіз болып топты кезектегі топты ойынға қошып берүү. Энергетиктің пайдасына чешіліп отырған учуру. Аутқа түшкен топ. Энергетиктің пайдасында. Кылымбек Сабыралиев топты ойынға қошты. Жақшы. Ал ортада биринчиден менен чабуыл. Эшболот Үсөнұлы кабыл алууда мыкты. Сабыралиев жай гана атаандашын жарымталасын өткөрүп берүүсү жана Жалауаттын чабуулун көрүүдөбүз. Ал ортада Газиев Фархат атаандаштардын жарымталасына топту жай гана өткөрүп берүүдө. Тосмодо мыкты, узаган топ. Жана эмне болуп жаткандыгын өздөрү түшүнбөй калгандай өңдөнөт. Энергетик жатты. Топ кайда бара жатты? Оюнчулар кайда чуркап бара жатты бизге? Табышмок бойдон кала берди. Кезектеги топту кошуп берүү. Бул ирет. Ооба, Жалауат жатты, адаттагыдай. Жаза басып отурат. Менимче Жалауат жатты, топту оюнга кошуп берүү. Ыкмасын оңдобой турган болсо, атаандаштарына көптөгөн алдыдагы беттештерде упай ыйгап берери толук түрдө талашсыз. Кезектеги упай Энергетикте 22. Кечиристе 21-16. Нуржигит Аманбайұлы топту кошуп берүүдө. Жакшы. Ортодо Жалауат жаттын кооптуу чабуулу жана команда капитаны Нурлан Камчыбеков упай алгандан көрүүдөбүз. Топту кошуп берүү. Газиев Фархаттын көтөрүп берүүсү жана такталаны көрүндө түшкөн топ. Энергетиктин пайдасында бул ирет. Жолдошбай Мамбеталиев кубаттуу сокусу менен айырмаланып отурат. Команда капитаны Газиев Фархат топко жакындап келди. Жакшы. Ал ортодо чабуулга көргөн камылга ийгиликсиз болгондон көрүүдөбүз жана атаандашын жарымталасына жай баракат өткөрүп берүү. Эшболот Үсөнұлунун басы жана соккуну кабыл алууда. Жалауат мыкты экендигин көрүүдөбүз. Жакшы. Бул ирет атаандаштарына болгон жооп жана талаага түшкөн топ. Жалауаттын пайдасында эсеп 22-18. Нурлан Камчыбеков кезектеги көтөрүп берүү жана соккунун артынан кубаттуу бир сокку менен кайрадан Жолдошбай Мамбеталиев өзгөчөлөнүп отурган учуру. Кезектеги топту кошуп берүү. Жакшы. Бул ирет көтөрүп берилген топ жана Энергетиктин бактысына аут сызыгы көздөй учкандан көрүүдөбүз. Матч point сет Энергетик командасы үчүн. Эгерде бул топту өзүнүн карамагына жазып жетишет деги чекте болбой, Энергетик жаты жаза басып отурат. Эсеп 24-19.
Дагы да болсо энергетик жааты үчүн матч point. Кезектеги кошуп берүү. Бул жерде эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй калган. Энергетик жааты жай гана атаандаштын караман упайды ыйгарып берип отурат. Дагы бир рет матч point. Кубаттуу сокку жана коргонуда жалабат. Мыкты оюн алып баргандай таасир калтырды эле. Торго чабуулу. Торго тийүү менен энергетиктин пайдасына бир упай чечилип, 4-сет 25-20, башкы эсеп 3-1 жеңүүчү аталган энергетик командасынын көрөрмандарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, алдыда көптөгөн беттештер күтүп турмакчы. Назарыңыздарда. Кызматыңыздарда мен бүгүн Жанат Рыскул болдум.